Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен башкача форматта жолугушуп отурабыз. Мындайча айтканда, Аруу дүйнө деген көрсөтүүбүз сиздердин назарыңыздарда болмокчу. Анын тарых таржымалын бир аздан кийин чечмелеп өтөбүз. Эмне үчүн ушул көрсөтүүгө бүгүн биз басым жасап атабыз? Оорунун кадырын ооруган жан билет, көңүлдүн кадырын көксөгөн жан билет дейт. Ооруну жашырсаң өлүмгө ашкере, ал эми ооруну сурасаң айыкканга тете деген элибизде. Бүгүн мына ушул өзүнүн башына келген тагдырды кайраткерлик менен, чыдамкайлык менен жеңип, жеке эле өзүнүн жашоосун эмес, бүтүндөй коомго өзүнүн жакшы жагынан таасирин тийгизип келе жаткан инсандардын саны арбын. Аны эмесе биздин студиябызга келген меймандар менен сиздерди тааныштырып өтөлү. Алгач эле мына өзүңүздөр абдан жакшы билесиздер, коомдук ишмер, даңк медалинин, ошондой эле Манас орденинин ээси Калык Баркдабасович Мамбетакунов. Жана кийинки мейманыбыз мына 100 жашка чыгып, кылым жашаган калктын кадырлуу карыясы төрүбүздүн көркү болуп отурган мезгил. Ата мекендик согуштун ардагери, акын, жазуучу. Бул жерде мына көрүп отурасыздар, жетинин бир кыдыр дейт, жетиге чукул поэтикалык ырлар жыйнактын автору, бүгүнкү төрүбүздүн коногу. Мына ушул ата мекендик согушта биринчи топтогу майып болуп келген карыя, ардагер Асек Урманбетов атабыз отурат. Андан кийинки мейманыбыз Шүкүрбек Кучкачев, Кыргыз Республикасынын майыптар коомунун жетекчиси, даңк медалинин ээси. Анарбек Сардарбеков, Шахризада Аскарова деген ысымдар бир кезде кыргыз эстрадасына чоң жаңылык алып келсе керек. Гитаранын коштоосунда дуэт ырларды аткарып келген. Андан кийин жеке чыгармачылык менен дагы кыргыз элине өзүнүн булбулдай үнү менен таанымал болуп келген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шахризада Аскарова эжебиз төрүбүздүн коногу. Андан тышкары менин жанымда, оң капталымда мынакей Айгүл айым отурат. Айгүл айым Асек атабыздын кызы. Бир аздан кийин сөз беребиз да атабызга, ошондон кийин жакшынакай бир ырларын окуп бересиз Айгүл айым. Анда эмесе Калык Баркдабасович, кош келдиңиздер. Мына өткөндө жетекчилик менен биздин чыгармачылык топ сиздер менен чогуу бирдикте жолуктук. Ошондо бир сиздердин эл аралык күнүңүздөр бар экен. Ошондо бир чоң программа өткөрүү боюнча өзүңүз өтүнүп келдиңиз эле бул жерге. Биз айттык, жамаатыбыз менен айттык, ошол эле Назира Алы кызы, Кайрат мырза, Улан мырзалардын баары айтты. Эмне үчүн ошол сиздердин күнүңүздөрдө, башка күндөрдө эмне болбойбу, мындай күндөрдө деле өткөрөлү деп, мынакей бүгүн ошо сиздер көтөргөн демилге, анан жетекчиликтин мына демилгеси менен мына баштап отурабыз да. Анда алгачкы сөздү өзүңүзгө берели. Сиз мынакей Кыргызстан майыптар ассоциациясын жетектеп жүрөсүз. Алгач ушул канча бирикме сиздин алдыңызда иштеп атат, иш кылып атат. Анан деги эле могу чыгармачылык жөнүндө, сиздердин жаратмандыгыңыздар жөнүндө сүйлөшсөк. Экинчиден, ошол жана эл аралык күн деп атасыз, майыптардын күнү. Ошол кайсы күнгө чечилди эле, качан бекиди эле бул майрам. Андан бөлөк дагы сиздердин ошол мен билгенде бир ноябрда дагы бир майрамыңыздар бар эле. Ушул жөнүндө кеп кылып отурсаңыз. Бүгүн бизге жаңы формат менен Кыргыз телерадио корпорациянын жетекчилиги, Маданий тарых тил каналынын кызматкерлери менен жаңы бир проектти, жаңы бир форматты ачып отурабыз. Майыптардын эл аралык күнү 3 декабрь муну Бириккен Улуттар уюмунун чечими боюнча чечилген, илгери 1992 жылы эле. Андан тышкары сентябрь айынын акыркы жекшемби күнү дүйнөдөгү кулак укпаган, тили сүйлөбөгөн адамдардын күнү деп белгиленет. 15 октябрь 1964 жылдан бери ак таяк деп коебуз, жанагы көз көрбөгөндөр таянып жүргөн. Ошо день белой трости деп коет, ошол күн болуп атат. Анан 13 ноябрь жыл сайын көздү көрүүнү сактоо күнү деп белгиленет да. Ассоциациянын демилгеси менен 50-ге жакын таланттуу уул кыздарыбызды алып келдик. Кол өнөрчүлөр жүрөт, бийчилери жүрөт, комузчулары жүрөт, ырчылары жүрөт. Бардыгын буюрса бүгүнкү мына бул жерден көрөсүздөр. Биздин бүгүнкү күндөгү демибиз учурга ишеним, келечекке үмүт менен деген дем менен майыптар иштеп, колдон келишинче ырдап, жумуштарды аткарып, майыптарды жумушка тартып, аларды окутуп, билим берип, реабилитация иштерин колго алып иштеп
келатабыз. Кыргызстандын майыптар ассоциациясы 2008 жылдын май айында түзүлүп, июнь айында юстиция министрлигинен каттоодон өткөнбүз. Бул ассоциацияга 31 000 майып мүчө болгон 8 коммерциялык эмес майыптардын коомдору ушу мүчө болуп турат. Мен чын дилимден рахматымды айтып, аттарынды айтып коеюн, жерде иш кылып аткан. Мисал үчүн Кербен, Аксы районунда Бакыт Калиев деген жигитибиз майыптардын арасында Цефей деген уюм бар, ал ошону жетектейт. Нарын шаарында Бараканова Зулайка майып адамдардын коммерциялык эмес уюмун жетектейт. Токмок шаарында Шарипбекова Дамира деген кызыбыз бар. Жалгыз бой майып энелердин бирикмесин жетектейт. Бу Бишкек шаарында Ленин районунда Иванова Надежда Владимировна деген кызматкерибиз бар. Бул дагы майыптар коомун жетектейт. Талант сыры майыптар коому бар. Аны акын Сапарбек Муратов жетектеп келатат. Чүй областындагы жаш майыптар коомун жетектеген Эрнест Мыктыбек уулу арабызда турат. Кыргыз республикалык көз каранды эмес аялдардын уюмун жетектеген Асипа Мусаева деген эжебиз иш кырып келе жатат, талыкпай. Анан Кыргыз республикалык майыптар коомунун жетекчиси Шукурбек Шабданович Кучкачев. Бул коомдук филиалдары Талас шаарында, Балыкчы шаарында иш кылып атабыз. Кыргыз коомчулугунда тилекке каршы каран эле көргөн адамдар көбөйдү да. Майып адамдар таң калабыз кээде. Ушундай да болобу, азап жашоо оор. Майып адамдар кыйналып, кысталып эле жашап келатабыз. Тиги ооругандан бери карай. Бирок бизде жанагыдай келечекке үмүт менен карап, аракетибизди аянбай, бири-бирибизге жардамыбызды берип, бири-бирибиздин жакшылыгыбызды көтөрүп, бири-бирибиздин адамдыгыбызды сыйлап келатабыз. Анан жанагы 6 сан аман адамдар кээде каралып эле, анан бул жаман болуп калды, ата окуй күн болдук деп эле сүйлөй бергенде биз дагы таң калып, кээде карайбыз, айнанайын, биздин абалыбыз башкараак болуп атпайбы? Туура айтасыз, Калык Бактабаевич, мына ошол сиздердин аракетиңиздер, орик ишиңиздерди көрүп, ошол колу иштеген, буту иштеген, көзү көрүп аткандарга дагы бир чети баягы сиздер дем күч берип атасыздар да. Таптакыр эле жоголуп кеткендер, ичип кеткендер бар да. Ошонун жанында сиздердин жасап аткан ишиңиздер чындыгында чоң эрдик да. Анан өзүңүз айткандай, мына сиздердин араңыздарда спортсмендер да бар болчу. Бүгүн негизи келиш керек эле, бирок ошол чет мамлекетке кетиптир чоң мелдеш менен. Анан сиздин да бир айта кетели, өткөндө да ошол жолукканда сөз болду. Быйыл Кудай буйруса сиздин 70 жылдык юбилейиңиз болуп атат. Анда да бир өзүнчө жолугабыз, Улукман, Анан сиз өзүңүз эми ушул жерден ушундай мүмкүнчүлүк болуп аткандан кийин айтпай кетсек болбойт. Сиз обон чыгарасыз, биз билгенден, туурабы? Туура. Эми бул майыптардын ичинде таланттарыбыз бар деп атпайбыз. Анан меники ушул жагы бар экен. Бир аз обон чыгарганга аракет кылып обон чыгарып жүрөм. Илгери Барктабас Абакиров деген кыйын акын аксакал бар эле. Ошол кишиге сөзүн алып махабат күчү деген. Ошого обон жаздым эле, аны мына ырчы кызыбыз Гүлүм Касымбаева такай ырдап келатат. Рахмат, таланттуу кыз. Анан Омор Султанов деген кыргыздын эл акыны бар. Кыйын таланттуу аксакал, элге үлгү берип келаткан жакшынакай аксакалыбыз бар. Ушул кишинин Кусалык деген ырына дагы мен обон жаздым эле. Аны Муратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалык драма театрынын артисткасы, киноактриса жаңылан Айсара Кунова ырдап жүрөт. Буга чейин Бермет Байкелова, Кыргыз Республикасынын артисткасы, азыр Америкада жашап, Америкада ушул ырларды ырдап жүрөт. Бакыт Шатенов, Саламат Садыкова, Кенже Кубатова, ушул артисттер ырдап келаткан ырлар бар. Мен аларга ыраазымын. Жакшы, Калык агай, баягы темирди ысыгында чап дейт го. Анысы карындай мына ушул сиздин жараткан оңдоруңуздун бири, жогоруда өзүңүз да атап өттүңүз. Барктабас Абакировдун сөзүнө жазылган махабат күчү деген ырыңызды
укпайлыбы? Макул болсоңуз, бул жакта Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, маданияты мыкты кызматкери, көптөгөн эл аралык кароо сынактарынын лауреаты Гүлүм Касымбаева эжебиз даярданып турат. Эмесе Калык агайдын бул керемет обонун рахмат. берген тобу. Махаббатым жан дүйнөмө тереңдеп, эртелиге жеңсеп сени көрөм көп. Күмүш сындуу көкүңдү мен сагынып, келгин дедим бүгүн кечте. Бүгүн кечте, келгин дедим бүгүн кечте күтөм деп. Келдиң көктө мен мұңайын сағынып, экөөбүздү жылдыз карай жабылып, тарынба деп таптың мени өзүңө. Ай, кучактадың кучагың кең, кучагың кең, кучактадың кучагың кең жайылып. Жүргөн экен буга чейин түшүнбөй, күч жок дейм го махаббаттын күчүндөй. Биз баскан жол узак болсун түбөлүк. Ай, биздин жолдор узак болсун, узак болсун. Биздин жолдор узак болсун, үзүлбөй. Биз баскан жол узак болсун, узак болсун. Биздин сүйүү узак болсун, үзүлбөй. Сагынычым турадайын күч алып, түгөнбөгөн узун жолдой узарып, бирге жүрөт дайым менин жанымдаң, бир туугандай, бир жакындык, кусалык. Эч капарсыз көңүл тартат ток бейлей. Бул дүйнөдө эч кыйналбай жеп-жеңил күлүп ойноо.
Yar жүрсем, жетсем деймін ертерекей. Жолдондайын ол жолулар кезігет. Мен өңдөніп бақтыға қарт қапарсыз ей. Елдің бары жашағандай сезілет. Қалбағандай ешкімден еш көңілдер ей. Өлбөчүдөй, өтпөчүдөй өмүрлөр. Бұл дүйнөнүн ешкім тиги билинбей ей. Сен барыңдан мага ошондой көрүнөр. Бұл дүйнөнүн ешкім тиги билинбей ей. Сен барыңдан мага ошондой көрүнөр. Сен барыңдан мага ошондой көрүнөр. Кылым жашаган, 100дөн аша жашаган кыргыз калкынын кадырлуу карыясы десек дагы жаңылышпайбыз. Бир эмес эки заманды көргөн согуштун ардагери Асек Урманбетов атабыз төрдө отурат. Биринчи топтогу майып деп жогоруда айттык, мына ушул согуш мезгилинде бутунан жаракат алган. Суроомду ушундан берим келип атат ата. Мына эки дүйнөнү көргөн адам катары, согушту көргөн инсан катары, кийинки муунга, балдарыңызга, небере чөбөрөлөргө ушул аруу дүйнөнүн түп нускасын көтөрүп жүргөн инсан катары кандай баягы кеп кеңешти айтат элеңиз? Азыркы замандын адамдары ар кандай болуп баратабыз? Согушту көргөн инсан катары бир баягы таалим тарбия алуу, баталуу карыя катары өзүңүздүн кеп кеңешиңизди бере кетсеңиз. Шындығында мына мен де майыпмын. Мен соғыштан пұтымды берген 78 жыл болды. Өтім жоқ болғаны 14 жыл болды. Көзім көрбей, құлағым жақпай қалды. Бірақ мен әрекетім бар. Бірақ мен ошол ийгилигимди кичине айтып коеюн. Мен 75 қорағыма келгенде мага чыгарма урунду. Мына дүйнөдө 75-ке чыгып 7 класс билим менен акын болгон чыгарма иштеген адам болгон эмес экен. Мына мен биринчи баштадым ошону. Экинчи, мен карыдым, алым кетти дебей, мен 200 миллион жардам көрсөттүм. Шишер окшогон майыптарга. Мына байкап атасыңарбы, мен 99-га келсем дагы, жана айтып өткөн кыйынчылыкты көтөрүп, мен сенин маңдайыңарда кыйшап өтүп отурам. Бул кайдан жаралды? Бул мен даярдыман жаралды. Мен күнүгө Кудайдан тилеп, өзүмдү өзүм оңдойм.
Kol butum takıda katıp kattır. Bunu çoyum. Günün çıkmaya kattı. Bunu da oңдойм. Egerde men андай dayadım bolbosa, jana soğuşka çıkanlar bu siyaktı öyle, men uyga jatıp kalmakpın. Men 23. yılı emdigi жылы 2 yanvarda müjüge çıkam. Oşo 100 yaşıma 3 milyon jadam görсөт деген тилек менен барайын деген тилегим бар. Мынакей, сиз жөнүндө дагы биз дайыма биздин Маданият тарых телеканалы дайыма сиздин ошол бейнеңизди көрсөтүп, Баракелде деген көрсөтүүбүз бар эле, аны да чыгарып жүрөбүз. Мына кече жакында Боореки кылым карыткан өмүр деген китебиңиздин да бет ашары өткөн улуттук китапканада. Аны дагы көрсөттүк дегендей. Эми сиздин ушул ар бир сөзүңүз жөнөкөй эле киши жүзгө чыга бербейт. Мен чыгам десем эле чыга бербейм. Ал бир Кудай сүйгөн, Кудай бир сизди жакшы көргөн инсан экенсиз. Эми ушул айткандарыбыз далилдүү болсун үчүн сиздин кызыңыз мынакей Айгүл дагы даярданып турат. Ушул бир жакшынакай бир 2 ырыңызды окуп берсе деп турабыз. Туура болот. Ооба. Мектептин корректору болом. Ата экөөбүз ушу 1,5 жылдан бери иштеп, мына жакында эле ушул китеп жарык көрдү. 3000 тиражда жасадык. Эми азыр кыргыз элибизде эмес эле бүт дүйнөдө эле бир маселе болду. Чоң балдар ичип, ичимдикке берилип кетип, ата энесин ушинтип кыйнаган көп жаштар болуп атат. Ошону көрүп ата кара сөз менен жасат. Ошону көрүп ушул эне сизден төрөлүптүр боору таш деген теманы жазган. Ошону окуп коеюн. Баш көтөрүп бир күнү жок соолуккан, күндө ичип күндө мас оолуккан, тилемчиден баш жазарын суралтып, напси бузуп кайра аны тооруткан. Айык албай адат болгон оорудан, акча доолап энекесин тооруган. Ошол жигит ашса ашат кем калбайт, тарт биз деген балта жутар жоорудан. Жан чыдабай жатса көзү алактап, шайтан баштап чыкса түнү шарактап, энекеси көк арчаны түтөтүп, аны чыгат түнү бою аластап. Тегеренип тер кетирип алтын баш, турганында өзүн сезип өзүн мас. Ак сүт ууздун касиетин билбеген, эне сизден төрөлүптүр боору таш. Анан азыр мына бул ушу бүгүн жаштар ушу аталар мына отурат, ушул карыга карабай ушинтип элге жумуш жасайлы деп, ушинтип бир эмеси жок болсо дагы мүчөсү ушинтип элге жакшылык жасайлы деп атат. Ошол ата өзү дагы бир темасын жазган, акыл айткан жаманбы деп. Азыркы жаштарга элдин баарына эле татыктуу болуш керек деп ойлойм. Делектелип сымал камгап жатпаган, бир куйту бар элге жерге батпаган, мөлт-мөлт этип окшоп сымап токтобой, жамандыкты кимге болсун чаптаган. Напси бузуп токтоолугу болбогон, кулкунун айт жутса дагы тойбогон, маскаранын маскарасы дал ошол, чылк алтынга бөлөсөң да тойбогон. Куюндаган бир башкача мүнөзү, жаралгансып бул дүйнөгө бир өзү, куйтулугу арамдыгы ашынып, айтпайт чынды адаттагы күнөөсү. Берсе тагдыр өткүр курчтуу жарагын, адаммын деп ачып кабак жашагын, өткүрлүктүн курч миздерин бүлөтүп, узак жашап бузуп тентек кылбагын. Сен адамсың, арнаттарып адалды, сыйласаң сен улуу кичүү адамды, Кудай берет так ошондо бардыгын, таштап койсоң кытмырлыкты арамды. Ачып койсоң бүтпөс оозу жаранды, кечир уулум тунук сөздү атаңды. Арамдыктан арылгын деп ак дилден, ойлоп көрчү акыл айткан жаманбы. Баракелде, баракелде. Ылайым ушул 100 жылдыгыңызды, ушул биздин куттуу студиябызда болобу же башка жакта болобу, ошол республиканын жетекчилиги менен, сиздердин өзүңүздөрдүн коргоо министрлиги менен, биздин коомдук канал менен бирге чогуу тозолуу ошону көрсөк баарыбыз, сиз да көрсөңүз ушунчалык бир багы тарых жасайт элек деп биз да тилеп жүрөбүз ошону.
Биз болсо көрсөтүүбүздү уланта беребиз. Мынакей дагы бир мейманыбыз Улукмандын жанында отурат. Шүкүрбек Кучкачев мырза, Кыргыз Республикасынын майыптар коомунун жетекчиси, даңк медалинин ээси деп жана тааныштырып кеткенбиз. Бул Шүкүрбек мырза болсо ошол өзү коляскада жүрсө дагы жаны тынбай чет элдиктер менен бирдикте чоң долбоорлорду жазып, андан тышкары бир чоң өндүрүштү жылдырып келатат. Шүкүрбек, ошол жөнүндө кичине бир кыска айтып өтсөң өзүң. Өкмөт эмне берет, эмне кылып берет деп отуруп албай, ушу өзүмө окшогон докторлор чогулуп, ишкана ачып, азыр көп киши жумуш орун менен камыс болуп иштеп атабыз. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Азыр мынагы чет элдик компаниялар менен, мамлекеттер менен проект жасап, анан былтыр бардыңыздар, көрдүңүздөр, микроавтобус Германиянын өкмөтү бизге белекке беришти. Анан быйыл дагы бир эки проект менен эки цех ачкан жатабыз. Азыр мынагы майып кыздарыбыз швеяны иштетишип атат. Металлопластик чыгарып атабыз. Мебель, эмерек. Мына жакында эле алтын балалыкка биз бүт мебелдерди биз жасап берип атабыз. Биринчи партиясы мурдагы күнү жөнөттүк. Андан тышкары сварочный цехтерибиз бар. Көп тармакта иштеп атабыз. Кол өнөрчүлүк менен алектенген балдар кыздарыбыз да бар. Мына Журкан төшөгүн көтөрүп, Нуркан кызыбыз да келди мына бул жерде. Анан былтыркы жаратман бу Элмира айымга бу биздин Кыргыз телевидениесине дагы рахмат айтышыбыз керек. Былтыр телевидение чыгып, көп киши мага кайрылды. Мага окшогон майып адамдар. Жумуш керек деп. Мына жумуш керек десеңер келгиле. Иштейли, чогуу иштейли деп быйыл абдан чоң милдеттерди коюп атабыз. Мына Асек атабыз айтып кеткендей, президентибиз ушундай бизге мотивация берип атса, биз анда бетер эме күчтөнүшүбүз керек да. Деп анан мына 150 киши азыр өзүн эмес, үй бүлөсүн багып атат. Ата энесин багып атат. Кайдыгерлик кылган инсандарга бир кандай кабыл алуу болот, өкүнүч менен кабыл аласыз да? Жакшы суроо бердиңиз. Ошол биздин иштегенибизди көрө албай, колу буту аман эсен соо, адамдар уурулукка кирип, швейный машинкаларды уртап, компьютерлерибизди уртап, ушундай кыйынчылыктарга туш келдик. Ошо светибизди кыркып кеткен күндөр болду. Ана свет электрге барса, кой, силерден кантип светти кыркалы десек, ошол бою жеткен жерлердин светтерин кыркышып кеткен күндөр болду. Эми анын ошого да кайыл болуп, анан мына эл бар экен, журт бар экен, кайра өзүбүздүн тапкан пайдабыздан кайра машинка сатып алдык, кайра компьютер сатып алдык. Иштеп атабыз, Кудайга шүгүр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жакшылап байкап алыңыздар. Мынакей сиздер Шүкүрбек мырзаны көрдүңүздөр. Бул киши жана мен айтып кеттим, коляскада жүрөт деп, жанан бүт жалаң ушул майыптарды жумуш менен камсыз кылып, өздөрү каржылап, багып жүргөн кишилер. Айрымдар чылап, жана мен дагы бир жолу айтып кетейин, жана ичип кеткендер, анан кийин эки утун салаңдатып ата энесинин мойнунда отургандар. Көрүп алыңыздар, уят болосуздар. Туура. Мына ушул өздөрүнүн эмгеги менен алты саны амандар кыла албаган жумуштарды кылып жаткан инсандарга тоскоолдук кылгандын ордуна тескерисинче биз колдоп коштоп, колдон келген жардамыбызды беришибиз абзел деп айта кеткибиз келип турат.
Эми кийинки келген коногубуз менен биз көрсөтүүбүздү алдына карай уланткыбыз келип атат. Жогоруда айткандай эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, мына ушул чыгармачылыктын чыйыр жолунда чыныгы эс салып, элдин алкышына татып, элге эмгеги сиңген артист эжекебиз Шахризада Аскарова бүгүн дагы тынч олтурбай, колунан келген эмгегин жумшап, элибизге мына ушул Аруна аталышындагы чыгармачылык борборду негиздеп, жетектеп, анын алкагында аргыл тилди үйрөтүп, кайраттуу аталышындагы шайыр апаларды негиздеп, мына ушул өзүнүн көргөн, билген, топтогон тажрыйбасын тең бөлүшүп, чыгармачылык жолго эс салып келе жатат. Эже, мына ушул сиздин чыгармачылыгыңыз тууралуу кеп салгым келип атат. 130тан ашык кишинин башын кошуп, бүгүнкү учурда дагы чоң бир ишкерликти аркалап атыптырсыз. Сөз башынан болсун, келиңиз. Мына бул жерде айтпаса болбойт. Ушу биз урматтаган калк аба ушу демилгеси менен майыптар үчүн үй салынган 135 квартира. Анан ошол жерде мен дагы коомдун мүчөсү болуп үй алдым. Ушуга аябай кубанам, аябай ушунчалык ыраазы болобуз калк аба. Анан кийин ошол жерде жашагандан кийин баягы ырчылык, ырчы адам өзүнүн ырчыгын калтырбайт деген туура сөз экен да. Ошол жерде эле балдар бар да, улуу кичүү деген бар. Ошолордун баарын аралаштырып эле баягы майрамдарды уюштуруп, ырдайсың, бийлейсиң, ойнойсуң, келгиле ушу майрам өткөрөбүз деп отуруп, көп жылдар өткөндөн кийин ушу биздин Октябрь районунун акимиятына кайрылып, алар болсо бизге ошо шарт түзүп беришти да, ошо балдар бекер катышып, бекер окуп, ошол жерде 2019 жылы коомубуз английский, турецкий тил боюнча курстар ачылып, ошону баштап койдук, Кудай буйрса. Бирок баягы биздин үйдө, короодо активисттер бар да. Сон айымдар бар. Бүгүн көрдүңөр өзүңөр. Татынакай болуп, алардын баарын башын бириктирип келгиле ырдайбыз деп, ушу шайыр апалар баткен, лелек алайдан бери келип атышат. Биз Бишкекте туруп, эмне үчүн ырдабайбыз деп отуруп, ушуну 2-3 жылга карап атат. Ошо кайраттуу апалар деп биз ошо коомдун мүчөлөрүнөн, ошо жашнакай кыздарынан, апаларынан, чоң апаларынан ошо топту түздүк. Ошо Кыргыз күүсү деген жашнакай ыр менен келип отурабыз сиздерге. Биздин мекен бакытка бай, шаңга бай. Биздин мекен жарыкка бай, таңга бай. Кайда барсаң музыканын күйлөрү, кантип турам толкунданып, ырдабай. Ырдабай, ырдабай, кантип турам толкунданып, ырдабай. Уксам күнү токтон албай кетемин, учкан куштай аясманга жетемин. Өзүм көргөн көрүлбөс махаббат, өтөштүрдей татал тормуш тереңин. Тереңин, тереңин, өздөштүрдей татал тормуш тереңин. Кыргыз күүсү жалын жаштык кырдалы, Кыргыз күүсү махаббаттын сырлары. Кыргыз күүсү картайганды жашаткан, Кыргыз күүсү өмүрүмдүн жыргалы. Жыргалы, жыргалы, Кыргыз күүсү өмүрүмдүн жыргалы. Жыргалы, жыргалы,
ушул убакыттан пайдаланып Шахра айым баарыбыз сизди ошо эмгек сиңирген артист деген наам албадыңызбы ушул калгыба баарыбыздын кол чаап куттуктап коелукчу. ооба эмгегиңиз Чек болбосун Чоң эл рахмат. артисти болуңуз. Анан сиз жасап аткан иш чындыгында мындай оңой эмес, өтө оор. Жанагынтип апалардын башын бириктирген дагы оңой эмес да. Сиз өзүңүз кандай чыгарма менен келдиңиз? Мен Апаларга баягы эле жүрөктөгү ырдесте менен түнкү ыр деген Түгөлбек Казаков агайыбыздын ыры менен келдим. анда көңүл буралы, жакшы болот. Келиңиз, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шахризада Аскарова, Шербет Келдибекованын сөзүнө жазылган Түгөлбай Казаковдун Түнкү ыр деген ырын сиздер үчүн аткарып берсин. Келиңиз эже. Ушап турам сенеги үн катпастан ирилдеткен кустабын добушуңду чекким келди менин да ушул күнү бирок корком албаймын комузумду. Жок менин оккум келет башкача үндү жазгырбас жарыгына ишеништүү. Жок менин сезгим келет дүйнөдөгү сагыныштын саргайбас албут күчүн албут күчүн. Коштор элем мукандуу баатыны албай үнсүз тилсиз кысылар жан жүрөгүм. Кимсиң деги бейтаныш күңгүртүндү сагыныштан кусадан аңсыраган. Жок менин оккум келет башкача үндү жазгырбас жарыгына ишеништүү. Жок менин сезгим келет дүйнөдөгү сагыныштын саргайбас албут күчүн албут күчүн. Жок менин оккум келет башкача үндү жазгырбас жарыгына ишеништүү. Жок менин сезгим келет дүйнөдөгү сагыныштын саргайбас албут күчүн албут күчүн албут күчүн Төрүбүздө отурган кийинки меймандар менен жакындан тааныштыргым келип атат. Ысык Көл облусунун жана Нарын облусунун майыптар башкармалыгынын төрайымы Аида Арымканова эжебиз конокто. Жана да кол өнөрчүлөр, жаш таланттуу кыздарыбыз Үсөн кызы Нур жана Азима Маралбек кызы дагы жаныбызда отурат. Саламатсыздарбы? Сөздү Аида эжеден баштагым келип атат. Сиздин чыгармачылыктан тышкары дагы мына ушул ишмердүүлүгүңүз кандай жүрүүдө? Нарын менен Ысык Көлдү айкалыштырып, мына ошол жактагы майыптарга бир камкордук көрсөтүүдө иш алып барасыз.
Биздин кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун Ысык көл Нарын област аралык башкармалыгында 1400 угуусу жана көрүүсү боюнча майыптар каттоодо турушат. Алардын 850сү көрүүсү боюнча, 550сү угуусу боюнча. Биздин коомдун ишмердүүлүгү биз ошол көрүүсү жана угуусу боюнча майыптарды аныктайбыз жана коомго өз ыктыяры менен кабыл алабыз. Аларды моралдык жактан колдоо жана укуктарын коргоо, аларды иш орундары менен камсыздоо, жумушка тартуу жана маданий спорттук иш-чараларды уюштуруп, майыптарыбызды маданиятка жана спортко тартуу негизги кылган кызматтарыбыз ушулар. Айдайым өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга да токтолгум келип атат. Кайсыл окуу жайды бүткөнсүз, музыкалык билимиңиз барбы, ырдап жүрөсүз? Жок, мен музыкалык билимим жок. Мен ушул Бишкектеги атайын көзү начар жана азиз балдар мектебинен окугам. Музыкалык билимим жок. Аспаптарды ойнойсуз бирок? Ооба, комузду ойнойм. Жакшы. Бүгүн ойноп бересизби? Макул. Келиңиздер. Эмесе Аида Арыкманованын аткаруусунда Канымгүл Досмамбетованын Айо деген сонун ыры бар. Канымгүл Досмамбетованын үнүнүн тембрине дагы окшошуп кетет экен Айдайдын үнү. Эмесе баарыбыз биргеликте күбө болалыбы? Көйгөлүп жаткан шиберди көп көрүп тепсеп аспагын, күзгүдөй тунук булакаңы топурак уштап чачпагын, кумурска майда экен деп тебелеп аны чанчпагын, чабалга чоңдук көрсөтпөң чын эле саган айтарым. Аягын назик күлдүрдү, аягын мукам үндүрдү, өзгөчө жаным аягын элжиреп сен деп сүйгөндү. Карыңа каздык санаба, канчалык сен деп сүйгөндү. Өнөкөт кылба жашымдан орунсуз кабак түйгөндү. Адамга бүткөн талайдын назиги жүрөк турбайбы, жүрөктүн тунук сезимини жан менен коргоп ырдайлы, кырсыкты гүлдөп көрсөтүп кыянат жашка кылбайлы, ашыктык сүйүүн укураңы бакыт экенин ылгайлы, ашыктык отун укураңы бакыт экенин ылгайлы, бакыт экенин ылгайлы. Сиздер көрүп жаткан ары дүйнө көрсөтүүсү ал эми менин жанымдагы дагы бир мейманыбыз Нуркан Ысакова деген кызыбыз. Сонун дүйнө деген ишкана бар. Ошол ишкананы жетектейт, кол өнөрчү. Бүгүнкү учурда канча адамды жумуш менен камсыз кылдыңыз? Азыр бизде 26 кыз иштейт. Мен өзү ошо жаш кезимде майып болуп калып, кантип жашасам болот экен деп өзүм кайра суроолорду берип жүрүп анан курак менен баштадым. Биринчи жашоом. Жаш кезиңиз болгондо кандай? Сиз мурун басчы белеңиз? Басат. Азыр коляска менен жүрүсүз, туурабы? Анан эмне болду? Кырсык болдубу? Кырсыктан кийин баспай Авария болдуңузбу? калдым. Ошондо канча жашта элеңиз? 17 жашта болчумун. Өтө оор болду болуш керек сиз үчүн.
басып жүрүп эле анан жанагындай болуп калсаңыз. Ооба, абдан оор болду. Бир 4 жылдай ошо депрессия, стресс дегендерге түшүп кеттим окшойт. Такыр адамдарга сүйлөбөйт элем. Кийин анан ошо жумушка алаксып кетип, ошо кантип жашасам болот экен деп аябай чөгүп кеткен учурда ошо өзүмдүн агайым Маамат деген ошол келип, адам деген үмүттү үзбөш керек, жашоого кайрадан башташ керек деп ушундай жакшы сөздөрдү айткандан кийин анан мен колумдан эмне келет экен деп анан ошо курап үйдөгү бир эски буюмдарды бузуп баштап отуруп, анан кийин заказдарым көбөйүп отуруп, анан ушу Бишкекке келдим. 20 жыл болду келген, 20 жыл мурун келдим. Анан ошентип өзүмдүн заказдарым көбөйүп отуруп, бир кыз алып, 2 кыз алып отуруп, 40 кызга чейин кыздар көбөйдү. Цех аябай чоң болуп, Бүт жалаң ошол мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар да, мүмкүнчүлүгү чектелген, ар кандай шартта жашаган кыз келиндер чогулуп отуруп, анан азыр бир аз азайтып койдук, бир аз кичине. Анча адамды иштетиш деле өтө кыйын болуп кетти. Анан ортодо дагы цехыбыз күйүп кетип, дагы бир аз кыйынчылык болду. Кайра аны бутка тургузуп, азыр көптөгөн чет мамлекеттерге да жөнөтүп атабыз. Сыйлыктарга ээ болдук. Көптөгөн кыздар иштеп атат. Ошол жерде жакшы азыр. Нуркан айым, сиз үй бүлөлүсүз да? Ооба, турмушка чыктым. 2 кызым бар. Канча жашыңызда чыктыңыз? 35 жашымда чыктым. Эң сонун канча балаңыз бар? 2 кызым бар. Жана айттыңыз, мындай күйүп кетти, цехымда күйүп кеткен учурлар болгон депчи. Аны кимдер мындай колу буту соолору күйгүзүп кеттиби же бир кырсык болуп кеттиби, эмне болуп кетти? Ошондо өзүм деле түшүнбөй калдым. Ошол бир соо адамдар менен эле кичине таарынышып калганбыз. Анан алар дагы цех ачышып, анан Сизди конкурент сыяктуу көргөн го дейм анда. ушинтип анан өрттөшкөн деп да айтышты, бирок мен аны деле айта албайм. Анан ар кандай кырсык болот, бирок ошондой сөз болгон. Анан кийин алар иштете алышпады, цехти жабып калды алардыкы. А биздики Кудайым колдоп, кайра андан 5 метр өркүндөп кетти, шүгүр. Жолдошуңуз, кыздарыңыз албетте сизге жардам берсе керек. Ооба. Кызым, чоң кызым ошол азыр 9-класста бүтүп атат, буюрса окуп атат. Ошол Instagram менен баштап жардам берип, сүрөттөрдү киргизип, сонун төшөк деген Instagramыбыз бар. Ошол жерден неме кылып турат. Анан экинчи кызым курактарды тизишкенге жардам берет. Жолдошум товарларды алып келип берет. Доставка кылып, элдерге заказдарын жеткизип берет. Ошо үй бүлөдө жакшы барыбыз чогуу эмгектенип атабыз. Ошондо сиздер эмне тигесиздер? Төшөктөн бөлөк дагы Биз кызга сеп жасайбыз, ар кандай оймо чиймелерди жасайбыз. Өзүбүздүн лазерибиз бар, ошо лазерден оюп, эмне заказ кылышса ошонун баарын. Андан тышкары ошол биз жана Крой деген инвалидтердин ишканасында бүт ошол больницаларга эме матрас, журкан, одеял, подушка баарын жасап беребиз. Азаматсыз Нуркан айым, сизге баракелде. Мына сизди көрүп, ошол жанагы айтып кеттик, азыр деле айта беребиз. Улукман да айтып өттү. Жана колу соо, буту соолор сизден келип, ошол мотивация алып, сиз бараткан жолго түшсө, андан 5 метр жакшы болот да. Utlu gülgen bir de
acı Göksermegön kulancı Bin yaratkan erilikti Günge jetken kulacı Bin yaratkan erilikti Günge jetken kulacı Kılıçın getir boşa uzun sabır Yolun alır borcuktun carını Kıyın gezde kıl tepinmey demlerge Atam beni terenge cayrana tamır Kulancıma kaygılara denşeri Can bostur seni çeli Sarayı altın tutkan tutmalı Sen durursan desteri Sarayı altın tutmalı Sen durursan desteri Жанында отурган периштедей болгон эки кыздын колунан көөрү төгүлгөн ууз чеберлер десем жаңылышпайм. Анткени мына ушул үстөлүбүздүн үстүндө турган көз жоосун алган буюмдардын баардыгы, мына колго тигилген, түйүлгөн буюм тайымдын баары ушул кыздарыбыздын колунан жаралган эмгектер. Сөздү мен Азима Маралбек кызынан баштагым келип атат. Сиздин эмгектер токтоло кетсеңиз, өзүңүз сүрөттөп көрсөтө кетсеңиз. Кол эмгектер бул биз өзүбүз колго токуйбуз. Буларды атайын. Биринчиден корзинка токулат, анан кийин сумка, мындай каверлорду да токуп көрүп атабыз. Азырынча жаңы баштадык. Эми алдыда келечектерибиз биздин ушулардын баарын үйрөнүп, жакшылап эмете болуп, анан кийин буюрса бизде деген жакшы учебный центр салынып атат. Ошол жакта үйрөтүп кыздар балдарды келечекке өз камын көргөнгө жардам берели деп ошолордун баарын өзүбүз биринчи өзүбүздөн үйрөнүп, анан кийин ошолорго да буюрса үйрөтөбүз деген чоң үмүттөрүбүз, ниеттерибиз бар. Жакшы Азима, бул кол өнөрчүлүк эмгектерди жасоодон тышкары дагы бир киреше табууга мүмкүнчүлүк бар бекен? Өзүңүздөрдү каржылаганга? Биз азырынча деген эме сатып көрө элекпиз. Эми өзүбүзгө ушундайга эле токуп эметип атабыз. Жакшы. Ийгилик болсун. Буюрса ушул көз эмгегиңиздердин акыбети кайтып, киреше булагын дагы таба турган мезгилге жетиңиздер. Үйрөнөм дегендерге үйрөтүүгө макулсуздар. Буюрса мугалим болом деп ойлойм. Жакшы, тилегиңизге жетиңиз. Ал эми мен оң канатымда отурган Нур Үсөн кызы
кол өнөрчүлүк менен алектенет. Андан тышкарыда айта кете турчу нерсе, Москвада, Орусияда өткөн биология боюнча онлайн олимпиадада 2-нчи орунду ээлеген. Андан тышкары дагы өзү билимден тышкары дагы мына ушул кол өнөрчүлүк менен алектенип, алдыбызда турган эмгектерди өз колу менен жараткан. Келиңиз, Нур. Мен бул кол өнөрчүлүк тууралуу айтсам, мен муну 5 жашыман баштап жаза баштагам. Эң биринчи 5 жашыман баштап жазаганда 6 жашымда мен тарых музейине чыгып, буларды саткам. Башкача айтканда, эң биринчи эмгектеримди сатып баштагам. Анан ошо эң биринчи эмгектеримди сатып, акчасын мен апама жумшагам. Апама бир нерсе алып бериш үчүн, косметикаларды алып бериш үчүн апама жумшаган болчумун. Мен азыр ошол кылганым үчүн абдан сыймыктанам, абдан өзүмө кубанам, өзүмө аябай мактоо айтам да ошол кылганым үчүнчү. Мен андан тышкары дагы мен могу жаңы жылда эле президенттик баллотага катыштым. Бул дагы мага абдан чоң мотивация болду деп айтсам болот. Анткени мен ажыбабыздын өзүнүн колунан, өзүнүн колу коюлган, өзүнүн куттуктоосу жазылган китепти белекке алдым. Бул абдан чоң мотивация болду. Балдар энциклопедиясы деген китеп, мен аны окуп бүттүм. Шак эле үйгө барганда эле окуганга аракет кылдым. Ал китептин абдан көп маалыматтарды алдым. Өзүм мурун билбеген маалыматтарды дагы алдым. Мага ошол чоң мотивация болду да. Андан дагы бул кол өнөрчүлүктөн дагы чоң, мурунку кылган иштеримен дагы чоң мотивация эң ошол болду десем болот. Азаматсың, Нур, азаматсың. Кол чаап коюңуздарчы ушул жерден Нурга. Өзүнүн баягы жаш болсо дагы, кичинекей болсо дагы алгачкы тапкан эмгек маянасын апасына арнагандыгы албетте бир четинен кубантат, бир четинен көзгө жаш алдырат. Анан дагы Нурдун билимге болгон умтулуусу дагы өзгөчө. Азыркы учурда баягы ааламдашуу доору, социалдык тармактарды кенен колдонуу менен катар ушул өзүңдүн жазаган эмгектериңди сатууда дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк ачып алгансың, Мен кыскача бир нерсе айтып кетейин. Бул социалдык тармактан мен муну сатпайм. Мен муну социалдык тармакта сатпай эле мындай эле алып кетишет, калбай калат. Анан көп жазагандарымды белекке берем. Анан мен социалдык тармактан өзүнчө иш кылам. Өзүнчө фан аккаунт деп коет, ошону ачып, мисалы үчүн бир актёрдунбу же актрисанынбу өзүмө жаккан инсандын фан аккаунтун ачып, ошонун подписчигин көбөйтүп, ошону сатканга аракет кылам. Баягы карантин болуп, мен кол өнөрчүлүгүм баягы жазаганга эч нерсем калбай калды. Анткени аны кылыш үчүн дагы материалдар керек. Материалым калбай калганда мен отуруп ойлондум, эмне кылсам болот, мындан тышкары дагы башка эмне киреше кылсам болот деп. Анткени онлайн сабак болуп калды, этинца салыш керек болуп калды. Анан күндө эле ата-энеңе жалдырай бергенде эле бул туура эмес болуп калат экен. Анан өзүм баягы аккаунт ачып, ошол аккаунттун подписчигин көбөйтүп, сатып, аны этинце кылып элге салып баштадым да. Акчаны көбөйтүш үчүнчү. Ошентип азыркы ишим азыр дагы уланып атат ал ишим. Аны мен азыр дагы жакында эле экинчи аккаунтумду саттым. Баракелде. Сыр болбосо канчага саттыңыз? Мен негизи ал аккаунт, биринчи аккаунтумдун подписчиги көп болчу, ал экинчи аккаунттун подписчиги тилекке каршы азыраак болуп калды, 500 подписчик эле. Анткени мен аны окуудан тышкары караганга анча убактым жок болуп калды. Ошого мен аны 500 подписчиги бар аккаунтту 20 000 көрүүчү, ошол аккаунтту мен 500 сомго саттым. Баракелде. Айзимага, Нурга бир жакшылап кол чаап коюңуздарчы. Ыраазычылык билдирели. Чоң рахмат, сиздерге да терең ыраазычылык билдирем. Алдыга койгон жакшы тилектериңиздер орундалсын, максат менен соккон жүрөт, бакыт менен өмүр сүрөт дейт. Максаттуу инсандар болушуңуздарга тилектешпиз. Ушул жерден баягы 6 саны аман адамдар дагы суктаныш керек. Ушул жерде кыздарыбыз өзүнүн көз майын коротушундай өнөргө үйрөнүп, талантка үйрөнүп, аны менен катар коомго дагы өзүнүн жакшы жагынан таасир калтырып жатканы бул албетте баарыбызга чоң үлгү болушу зарыл. Эми ушул эки кыздын жакшы сөзүнөн кийин, ушундай кол өнөрчүлүгүнөн кийин дагы да болсо бир жакшы чыгармага кезек берели. Аруу дүйнө көрсөтүүсү менен бирге болуңуздар, бизден алыстабай туруңуздар. Земля белым пледом укрылась, и опять на душе так светло. В этот день
что-то в нас изменилось, что-то в мире произошло. И легко нам с печалью проститься, стать добрее может каждый человек. Жизнь свою пишем с новой страницы, чистой, словно этот белый снег. Белый снег кружится, нам под ноги ложится, стрелки замедляют на миг свой бег. Белый снег кружится, и волшебство случится в час, когда всех нас укроет снег. Все, что было не так, все забылось. Старый год еле слышно в ночь ушел, и печаль белым снегом укрылась. Знаем мы, все будет хорошо. Белый снег кружится, нам под ноги ложится, стрелки замедляют на миг свой бег. Белый снег кружится, и волшебство случится в час, когда всех нас укроет снег. Белый снег кружится, и волшебство случится в час, когда всех нас укроет снег. В час, когда всех нас укроет снег. Эрнис Мыктыбек уулу Чүй облусу боюнча жаш майыптар коомунун жетекчиси, Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси. Эрнис дагы биздин студияга бир топ келип өзүнүн ошол жасап аткан иштерин жөнүндө отчет берип турат. Анда Эрнис, кеп кезеги сизде. Ушул жаңы жыл жаңырары менен же өткөн жылдарда же келечектеги жылдарда деп коелучу, кандай ушул Чүй облусу боюнча кандай бир иш чараларды өткөрүп атасыздар? Өткөндө бир жакшынакай бир жатакана кургансыздар, мен билгенден. Окуу борбору. Окуу борбору. Биздин Чүй облусунун жаш майыптар коому 2005-жылы түзүлгөн. Бул тармакта негизи опорниктер деп коебуз. 70% опорниктер да биздин коомдо. Бул коляскачан, балдакчан, протез менен жүргөн балдар, андцп балдар бар. Биз ушу кол өнөрчүлүк, окуу жагына көбүнчө иш менен камсыз кылганга басым жасайбыз. Азыркы учурда кыял кол өнөрчүлүгүндөн көптөгөн таланттар чыккан. Өз алдынча үй бүлөлөрүн багып, иш менен камсыз кылганбыз. Кийин мына Сокук район маданият үйүнүн жер төлөөсүндө турабыз азыркы учурда. Ал жерде жыгач устачылык менен, тикмечилик менен ошо ишибизди уланттык өзүбүз. Демөөрчү карап, демөөрчү караштырып отуруп, бир айыл өкмөттөн жер алып, ушу келечекте ушу балдар кыйналбасын деп жатаканасы менен окуу жай курдуруп атабыз. Ал ишканабыз буюрса апрель айында бүткөн атат. Толук кандуу ошо 18 тармакта бир окуу жай кылалы деп атабыз. Бул жерде деген английский, тикмечилик, жанагындай кол өнөрчүлүк 18 тармакта иш алып барабыз буюрса. Апрель айында бүтөт бул. Ал келечекте дагы көрсөтөбүз аны. Ачылышы болду да. Ачылышы боло элек. Курулуш жүрүп атат азыркы учурда. Бул Кувейт туугандар салып атат. Кимдер жардам берди? Кувейт тарабынан ушу Кувейт туугандар ошол окуу жайсы салып берип атат азыркы. Кыргызда бир сөз, жакшы сөз бар. Адамдар эки келип бөлүнөт депчи, дээринде бар, дээринде жок депчи, анан мүмкүнчүлүгү чектелген, чектелбеген дегенге карабайт экен да. А сиздер ошого карабастан эң чоң жумуштарды жасап атасыздар. Чыгармачылык эмне болуп атат, Гүлүм? 21-жылда жаңы чыгармаларга клип тарттырдым, 2 ырма клип тарттырдым. Көчмөндөр оюндары ырына
автору Динар Мамбетакунова. Анан Ысык көлүнүн толкундары деген ыргада клип тарттырып, көлгө барып клип тарттырып келдик. Жана ошондой эле азыркы убакта жаңырлардын үстүндө иштеп атам. Бир 5-6 жаңырдын үстүндө иштеп, буюрса жаздырып, анын эл астына чыгарайын деген жакшы тилектерим бар. Японияга бат барып калчу элеңиз. Мындай чакыруулар болуп атабы? Чакыруулар болуп атат негизи, бирок тилекке каршы азыркы кырдаалга карата баардык чакыруулар токтолуп турат. Бул баардыгы убактылуу деп ишенем. Буюрса дагы барам деген чоң үмүтүм бар Японияга. Азыркы учурда бирок чоң максаттарым бар, кыялдарым бар. Быйылкы жыл негизи менин чыгармачылыгымда юбилейный жыл экен. Маракелерге жыл болгонтат буюрса. Ошо быйылкы жыл Япония менен Кыргызстандын дипломатиялык мамилесине 30 жыл болот экен. Бул абдан чоң маараке, абдан. Ошого буюрса даярдык көрүп, япондор менен бир чоң долбоор кылабыз деген үмүттөмүн. Жана ошондой эле Япония менен мен өзүм жеке иштешкениме быйыл ошо 10 жылдын жүзү болот экен. 10 жыл мурун ошо Япония менен Кыргызстандын 20 жылдык дипломатиялык карым-катнашына катышып, 26 январда ырдап чыккам эң биринчи. Ошол быйыл буюрса 10 жылдык достук мамилебизге 10 жыл болуп, буюрса ага дагы бир майрамдык берүүлөрдү даярдайм деген оюм бар. Эң сонун Гүлүм, бул тынбай изденген адам. Биз дайыма ошо чыгармачылык байланышта иштеп жүрөбүз. Ал эми Маданият тарых телеканалы болсо, үзбөй ошол кечелерин студияда өтөбү, филармонияда өтөбү, япондор менен өтөбү. Бир-эки ошо япон жигиттери келди эле, Асана Юки, Митарио деген. Мына ошолор менен чоң бир концерттерин өткөрүп жүргөн кызыбыз, Маданияттын мыкты кызматкери. Эсимде долбоорунун жеңүүчүсү, гран-присинин ээси, 2 жолу Японияга барып, ошол башкы кубоктарды жеңип келген, Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси. Азыр өзү айтып кетти, ошо клиптердин үстүндө иштеп атам депчи. Келиңиздер, анда жалпы эле ушул өзүнүн коллегаларын, биякта отурган өзүнүн ошол тили тең туштарына арнап, көчмөндөрдүн оюндары деген бир клип тартып келди эле. Аны мен билгенден Чоро Нурсеитов деген балабыз тартса керек эле. Сөзү Динар Мамбетакунованыкы. Анда келиңиздер, чоң
алты саны амандар кыла албаган нерсени кылып жаткан инсандарды көрсүн дедик, элдин алдына алып чыктык. Ак сезимдер болбосун эч сенектүү, биз бололу жакшы ойлорго керектүү. Жашоом жарык, бактылуумун десең бил, ал бакытка чындап бирөө себептүү. Жакшылык кыл, жакшы күнгө кезек бер, жаратканым сооп ишиңди эсептер. Адамзатка бакыт сунуп жүрөктөн кубанычка биз бололу себепкер деп бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Жакшылыкка жарышалы, жакшы күндөрдө жолугушалы. Кадырман телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңиздерге салып өткүм келет. Бүгүнкү көрсөтүү Коомдук телерадио корпорациясынын Маданият тарых телеканалы жана Кыргызстан майыптар ассоциациясы менен биргеликте даярдалды. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар.